Мен түш көрөм Бабановду. Мындай бир сеткасын көтөрүп алган экен. Бир аял учуп алыптыр. Бабановдун сеткасы эмиш деп. Анан көгүчкөн бир бирдеме түшүптүр мындай. Бүркүт кармаган сеткадай болгон бир сетка. Анан келип биздин бир бос үйгө такалат. Анан айтам: "Өйдөрө көтөр, бос үйгө тийди" десем. Анан бос үйдөн өтүп эле мындай тоонун бетине сеткасы такалса эле, баягы сеткадагы көгүчкөнбү, анча-мынча кушу куурап калыптыр. Бул эмне деген сөз? Ошончо амалдуу, каражаттуу адамдын ошо амалдуулук, ошо каражаты куурап калат, эчтекеге жарабайт деген сөз. Көзү турат, көрүп аткандыр мүмкүн ага тууганы. Ошо выбордун астында жакын жардамчы жээни бар Жаныбек деген. Ошо чакырыптыр. Байке жолугалы. Мейли, жолугалы. Анан жолуксак, сиз дебатка шеп менен чыгат экенсиз, Өмүрбекти айтып. Анан эми сизди го бирөө жалдай албайт го, бирок мындай сыйда эле сүйлөсөңүз, бу дейт. Анан ошондо айттым. Мен эки нерсени айтайын. Могу түшүмдү бул мен көктөн буйрулган адам. Ал менин экраным так. Президент болгонду коюп, кичине аркасыңарды жапсаңар жакшы болот. Эчтеке чыкпайт силерден. Бул бир. Ошон үчүн мага наез кылып сүйлөбөйлү кой. Мен көктүн адамы, мен түп-түз сүйлөйм, сен башкага салыштырба. Бул бир. Күйүп кетесиң деп айттым эле. Экинчи айткан ошо. Биз Арстан Алай көктөн буйрулган, калыс, тегиз, Теңир отун берген, адамзатты куткаруучу, кыргызды ойготуучу Арстан Алай жананын тобу. Биз могу президентке чыккандын баарын соттодук деп. Кадимкидей эле. Баягы каргады дегендей эле. Эмнеге дегенде, бул улуу күчтөрдүн улуу ишине жолтоо болуп атат булар. Билбейт улуулукту. Экинчиден, улуу кыргызды артка тартып атат. Ошон үчүн биз отургузуп маңдайга эмес, оюбуз менен анан тескегенбиз. Ошондуктан жакшы болбойт иним дедим. Коюңузчу байке. Ал түш бизге эмес, тигилерге ко. Жок, тигилерге эмес. Мына ошол болду. Кийин Аби Дечумен Атамбаев деп айтты го. Ал түрктүнбү, курттунбу бир беле чалышы бар. Тиги болсо Турцияда жүргөн адам. А кыргызды ким ойлоп атат анда? Мына урматтуу улуу журтум. Ошондуктан ушу сыяктуу эле биз соттоп коебуз. Ооба, сен жакшысыңбы, эл үчүн кызмат кыласыңбы, ааламдык ишти алып барасыңбы, кыргызды көтөрөсүңбү? Анда мээрим төгөбүз, бата беребиз. Ошентип аттуу баштуулардын иши Арстан Алай сизге түшөт деп ааламдан берилет. Менде эч жеке кызыкчылык жок. Мүшөк акча көргөм, мүчөк акчам бар. Менде мындай байлык дегенде түшүнүк жок. Байлыкты берет, мына эфирге төлө. Байлыкты берет, эл үчүн иштет. Бийликти да ошон үчүн берет. Ал бир жеке эле бир мындай эле бир окружение үчүн бербейт. Анан ошондуктан мен ааламдан буйрулган үчүн чыккан